Кызсайкал Кабылова аял болгум келет, эркек болгондон тажадым. Белгилүү ырчы Кызсайкал Кабылова өзүнүн жеке Instagram баракчасынан аялзаты тууралуу кызыктуу пост менен бөлүштү. Аял деле эркек болгондон тажайт экенине бүгүн курбулары менен сүйлөшүп отуруп калдык. Алар айтат: "Мага мындай гүл берди, киного барам эртең, шоколад алып келди" деп. Мен айтайын десем айтканга сөз жок экен. Меники болсо иштеп атам, үйдү бүтүрөйүн деп калды. Мык жетпей жатат. Клипти бүтүрүш керек, жаңы ыр жазыш керек, кызыма кийим алыш керек, бала бакчаны төлөш керек деген сөздөр экен. Анан ойлонуп отуруп, мен да аялзаты болгум келип кетти деп жазды Кызсайкал Кабылова. Маалымат булагар Күмөнчекит KG. Айпери Көбек кызы мени ар дайым колдоп, коргоп келет. Ырчы Айпери Көбек кызы өмүрлүк жолдошуна аны ар дайым колдоп келе жатканы үчүн ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу ырчы өзүнүн тазалык баракчасына пост бөлүштү. Балдарымдын атасы мени ар дайым колдоп, коргоп келет. Экөөбүз идеалдуу үй бүлө болбосок да, бири-бирибизсиз тура албарыбыз анык. Тамаша көйлөгүң тим-элечи. Мүнөзүңдү айтпай эле коеюн. Кыскасы сага жакшы жубай болуп, сенин ыраазычылыгыңды алганга аракет кылам деп жазды ырчы. Ырчынын күйөрмандары аталган постко 23 миңден ашык жактыруунун белгисин басышты. Маалымат булагы Заманчекит KG. Атамбаев менен Назира Айтбекованын кандай байланышы бар? Белгилүү актриса, алпаручу Назира Айтбекова Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, төмөндөгүлөргө токтолду. Сырткы бет кабыбызды чыгарып, чыныгы жан дүйнөнү жалаңачтай турган болсок, баарыбыз укмуштуудай сулуубуз. Билесизби, жан дүйнө таптаза, өңгөч тарттырат, суктандырат. Куу желмогуз, калпычы, эки жүздүү, ачуулун жана башка адамдардын жүзүн кийип коргонот өңдөнөбүз. Бири-бирибизге катуу сөз айтканда, сын айтканда сырткы бет кабыбызга гана карата айтылат. Эгерде ар бирибиз жан дүйнөбүздү бири-бирибизге бет капсыз жалаңачтап көргөзө алганда, бири-бирибизди чексиз сүйүп сыйламакпыз. Эч качан көңүлүбүздү орута алмак эмеспиз, аямакпыз. Маалымат булагар Күмөнчекит KG.